Мен баратам Бомбейге, таулар кызмат мендейге, табылбасаган тейина мен өңдөнгөн кедеги бар ушун ырдачыбыз. Кесип адамдын эмес, адам кесиптин көркүн чыгарат. Дал ошол өзү сүйгөн кесибинин устасы, чыныгы ээси, советтик жана эгемендүүлүк доорун басып, өнөргө үйрөнүү менен үзүрүлүү талыкпаган эмгеги аркылуу ийгиликке жеткен, кесипке үйрөтүүчүлөрдүн сап башында турган, өз доорунун жандуу энциклопедиясы болгондордун бири Тилектеш Ишемкулов. Агай эң биринчи кезекте бул кишинин жанагындай терең билими, кайсыл гана чөйрөдөн албаңыз, журналистика, маданиятта гана эмес, саясатта алыңыз, эл аралык мамилелерди алыңыз, жөнөкөйлөр адабиятты алыңыз. Бул тараптан же болбосо жөнөкөй адамдык мамилелерди карап көрүңүз, чындап эле агай абдан терең билимге ээ, өтө жогорку маданияттуу, чыныгы советтик, андан кийинки азыркы суверендик мезгилдеги интеллигенттердин эң бир мыкты үлгүсү катары сезем. Ырга аябай жакын, анткени биз менен сүйлөшүп отуруп эле бир 4 саптуу ырларды мындай айкалыштырып эле бизге сразу айтып бере калат да. Анан кийин ар бирөөбүзгө бирден өзүбүзгө ат коюп коет агайыбызча, баягы тамаша көйдө. Анан мени ЗТВ деп коет. Ага эмнеге ЗТВ десем, звезда телевидения келди деп айтат депчи. Анан кийин Малина деген кыздар бар бизде, ушинтип жакшынакай аттарды коюп алып, анан тамашаларды сүйлөп постоянно айтып берет. Анан көбүнчө өзүнүн тарыхын айтып берет. Кызыктуу окуяларын айтып берет. Мен мисалы бул посольствого барсам мындай болду эле, бул посол менен сүйлөшсөм мындай деп калды эле деп көп кызыктуу нерселерди айтып берет. То есть адамдын эң жөнөкөйлүгү, тамашакөйлүгү именно ошол адамда да болгон. Анан бизде дагы университетте ар кандай мареке, баягы иш-чаралар өтүп калса, ректораттан дагы башка жерден суранып калышат. Сиз ыр жазып бере калыңыз деп. Мисалы 8 март болсо айымдарга тамашалап, аларга арнап ыр жазып берет. Биздин тиги ар кайсы иш-чара болуп калса, өзүнчө бир мероприятие болсо, аларга ыр жазып, ушул көп эмелер жасайт. Анан өзү дагы баягы оратор эмеспи? Сөз байлыгы аябай күчтүү, орусча болобу, кыргызча болобу, эки тилде сүйлөйт. Студенттер тиги чарчабасын деп аябай күлдүрүп, тигиндей мындай кылып, ыр кошуп айтып, ошентип анан алар мени мындай өздөрү жакшы көрүшөт. Анан кайдан келгени билейин деп, так, нарындан келгендер барбы деп коем, кол көтөрөт. Кайсы жерден? Ат башыдан. Туулган жерим ат башы, жемелеп мени какпачы, кимди тандап сүйөсүң, эч качан аны сатпачы. Эгер сүйүүң түз болсо, өмүр бою сакчы деп жаман эметип кетти. Ошо силер кийин акын болосуңар. Анан бирөө Кеминден келиптир, мен Кеминденмин деп. Эмне кылайын? Баарын эле айтып атыптырсыз. Мен өзүм болом Кеминден, суулары мөңкүп теминген, ун талкан арым болсун деп күнү түнү иштейт, тегирмен ыргытып койсоң сөбөктү короочу иттер кемирген. Айланып кетем мен өзүм алтындай сүйгөн жеримден, Сарбагыш деген элимден деп койсом, агай жазып алайчы дейт. Ошентип ар бир неменин баарын ушундай кылам да. Белгилүү коомдук ишмер, таланттуу журналист, публицист, педагог, улуттук чыгармачыл интеллигенциянын жаркын жүзү профессор Тилектеш Ишемкулов ардактуу эс алууга чыкса дагы тыным албай 25 жылдан бери Бишкек мамлекеттик университетинде профессор катары эмгектенип, жасаган иши менен нарктуу. Кыргыз жер деген биринчи менчик университет ачылып калды. Тияктан алганым 1200 сом. Биздин акча менен реформа болуп атып. Мурда 800 сом. Анан ош жерге келип туруп сурады, 2600 сомдон ала баштадым. Анан бул жерде Болжурова деген эжеңер ректор экен мени чакыртып, агай, журналисттер азыр аябай катуу талап кылынып атат, сиз келип ушуну түптөп бериңиз деди. Келсем бир 6 келеси отуруптур. Эптеп аларга сабак берип, анан кийинки жылы профессорду алып келип болбой. Анан 150ге жеткиздим. Анан 280ге жетти. Зав кафедра болуп калдым ош жерде. Анан мени чакырып, ректорлукка чакырды, эмнелес, ректордун советнигине. Ошону менен 8 ректорго советник болдум. Бардыгына кое беришпейт. Азыр деле ошондой деңгээлде жүрүп атам. Мен 96-жылы ушу Бишкек гуманитардык университетке журналистика ошондо отделение болчу. Факультет славяноведения, отделение журналистики деп. Биринчи биз как раз ошо журналистика жаңы ачылып атканда биз өткөнбүз да, ошондо Тилектеш Ишемкулов ошондо эле профессор болуп сабак берип жүрчү. Ошондон баштап эле бизди баягы илим билим бербестен дагы баягы бизге деген тарбия берди да, ата катары, чоң ата катары десем жаңылышпайм. Андан кийин мен ушу Бишкек гуманитардык университетке, азыр мамлекеттик университет болуп калды, зав кафедрасы болуп журналистикага келдим.
тилектешим класс профессор бойдон бизде калып иштеп атат. Өзү да 80ден ашты, 80ге чыкты. Ошончо дагы баягы эле илимин, билимин берип, бизге тарбиясын берип турат. Бул кишинин ушунчалык жанагындай чапчаңдыгы, информацияны тез алып, аны чоң, көп көлөмдө билип, аны мындай көз караш менен, сын көз караш менен карап, анан аны ошолорду, ошол информацияларды, ошол жаңылыктарды, ошол ар кандай бааларды да, ошолорду агай бизге коллегаларына, студенттерге, өзүнүн шакирттерине да жеткирип турат. Ушул багыттан да агайгадан чоң ыраазы болобуз. Себеби ал киши бир алганда сумкасын карасаңыз толтура гезит, 15-20 гезит алат. Мынча гезит алдым, мынча окудум. Эми билесиздер, мурда баягы биз Советтер Союзунун мезгилинде Россиядан чыккан жана чоң да белгилүү гезиттерди алып окутуп, жана литературная газета, не деген газеттерди азыр эми алар келбей деле калды, менче окубай деле калды. Бирок ошолордун баарына кайып окуйт. Ошондогу ар кандай көз караштарды, ар кандай берилип аткан бааларды, ошолордун баары менен дайыма кабардар. Жана биз агайдан билип турабыз аларды кээде. Биринчи класстан баштап шара окуй баштадым. Ошондо кадимкидей монастырда элдин баары чогулуп кошунар окутчу. Ошондо эсимде бар, биринчи жолу ырга жакын болуп калганым 1904-класста окуп атканда Темир Кулуметовдун Жеңиш деген китеби чыкты. Монда 285 бет, азыр эсимде турат. Анда эми Абдырасул Токтомуштун Күн деген мондай эме турат. Экөөнүн баарын бир дагы китепти калтырып окуп чыктым. Келген гезиттердин бардыгын окучумун. Анан ошо 4-класста уже биринчи макаланы жаздым. Кыргызстан пионерине. Чыйырчыктын уясын курдук деп, андан башка эмне жазабыз. Андан кийин Таласка барганда ал жерден эметкенде 1954-жылы декабрь айында Тикенек деген областтык комсомол комитетинин гезитине жазып жүрүп, мен атайын кабарчы кылды. Мен 1954-жылдан бери журналистмин. Ал 1957-жылы Пржевальскийдеги Киров атындагы орто мектепти аяктаган. Касым Тыныстанов атындагы университетке кирип, орус тили жана адабияты факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Эмгек жолун туулуу өскөн, Барскон айылында мугалим болуп иштөө менен баштаган. Мен эми өзүмдү сөздүн толук маанисинде, чындыгында мугалим катары кабыл алам. Анткени ошо мугалим болсом, дебелебай класстарда, төмөн класстарда окуп жүргөн учурлар деле ушундай оюма келген. Анткени бизде жакшы мугалимдер бар эле, мыкты сүйлөгөн, согушка катышкан, ушундай тажрыйбалуу, татымдуу, көз караштары абдан жарык, терең, мүдөлөрү таза кишилердин колунан сабак алып калдым. Анан кийин мындай болуп калды, өзүмдүн айрымда 4 гана класста окуп калып, анан турмуштун татаалдыгына байланыштуу Таласка Таажездем алып кетип, ошол жактан 5 жыл окудум. Орус тилинен эч нерсе билчү эмесмин. Знаешь десе, знаешь деп жооп берчүмүн. Пайдош десе, пайдош дечүмүн. Анан ошол жерден анан кичине намыздан ошо мени багып алган киши айткан, эгерде мындай өзүң жакшылап окубасаң болбойт деп. Анан ошол жерден келип анан Пржевальский шаарында тиги кыргыз орто мектебинде окуп калдым, Киров атындагы. Ошол учурда республикада 5 алдыңкы мектеп бар болчу. Биринчиси Крупский атындагы Оштогу мектеп, экинчиси тиги Чкалов атындагы Нарындагы мектеп. Үчүнчүсү ошол Киров мектеби Пржевальский шаарында, ошол учурда да. Анан бу Фрунзеде номер 5 мектеп. Ушулар өтө атактуу, татыктуу мектептер. Ошол жерден анан мен барып 10-классты ошол жерден бүттүм. 2 эле 4 чыгып калдык, алганын баарын 5 менен комсомол комитети, комсомолдук секретары болуп, спортко катышып, өздүк көркөм чыгармачылыкка катышып, кыйкырып ырдап, ошондон кичине очко таап алдым да. Анан ошондон баштап мындай жакшынакай коомдук иштерге аткарып калдым. Тилектеш ага жоопкерчиликтүүлүгү, уюштуруу жөндөмүнүн артыкчылыктары жана ишке болгон тыкандыгы менен замандаштарынын колдоосуна ээ болуп, 1963-64 жылдары Жетөгүз районунун комсомол комитетинин 2-чи, кийин 1-чи катчысы болуп шайланган. Ошентип, улуу сапарга аттанып, Москвадагы бүткүл союздук Лениндик коммунисттик жаштар союзунун Борбордук комитетинин алдындагы Борбордук комсомол мектебин бүтүргөн соң, партиянын Жетөгүз райкомунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, Кыргызстан Лениндик коммунисттик жаштар союзунун Борбордук комитетинин жана партиянын Нарын обкомунун катчысы болуп эмгектенген. Сельсоветте мен уборщица болуп иштедим, акча табыш үчүн, энем оорлуу болуп. Анан
улук пионер вожатый, старший пионер вожатый болуп, чоң ири комбината Тоңор районундагы Кара Балтадагы Тоо кен комбинатынын пионер лагеринде 2 жыл старший вожатый болдум, улук вожатый. Акчалар көп болчу. Анан ошол жерге момундай жана эмелерге турган жерлерге краска менен, май менен сүрөттөрүн тартып чыгардым. Мага өзүнчө алдым. Анан үйгө келдим, конфет, ал жерде Москваныкы болчу. Конфет андай мындай алып келсем, энем раматылык тиги эме таяжем экөө ыйлашып, ошону толтура алып келсем, чай анамалардым бар. Ошонтон кетти анан эме андан кийин анан момундай сааттар бар болчу чоң. Аны пинцент менен ачып туруп, могу жерге Сайрагүл менен Кубанычбектин сүрөтүн тартып, кичинекей неме менен моюн менен кийип алып жана саат оңдогондордун эмеси менен. Ошентип анан тигин ак калпак кийип, тигин үкү тебете кийгизип тартып койдум. Өзүм анан деп карасам эч ким карабайт. Миссем да карабайт, колумдагы саатты. Анан койдогу саат деп келип калды. Бирөө бар болчу, Кожобаев деген, Камажай деп ат койгонбуз, Камажай деген ырдап калчу. Анан бир Васька бар экен, атагын өзүнөн. Мындай эми эч кандай немеси жок, анан болгону 1 сомдон экен, ошо эмес сен бир замат деп. Байке, бизге да тартырып беришти. Ата акмак экен, мына 2 сом деп койсом болмок экен деп. Үйгө келдим дагы, анан ысык көлдү тартып, ар жагында тоо көл толкуп атат, үстүнөн күн чыгып келет. Андан кийин анан бул гүлгө отурган 2 булбулду, тиги булбулду тарттым. Андан кийин анан ак калпак кийген Асанбайды, үкү тебете кийген берки Гүлмираны тарттым. Ошентип орто эсеппен анда көп деле саат жок, бир 80-90 студенттердин эмелерин эметип 1 сомдон таптым. Анан фото тарта баштадым. Аны менен көп таптым. Эмеде бар болчу, жакшы фотоаппарат бар болчу. Ошону менен тартып анан 2 сомдон беришет, 3 сомдон беришет. Ошентип эле мен тиги рынок базар экономикасын ошондо эле баштаганмын. Ошентип анан зарплаттар көбөйө баштады. ЦК комсомолго келгенде 240 сом алдым. Борбордук партиялык комитетине келгенде 310 сом алдым. Андан кийин Нарынга барганда 540 сом алдым. Москвага ошо эмем сакталды. Иши кылып мен сөзүнчөн айтайын, жакшы эле жашадым Совет мамлекетинин. Ошон үчүн мен айтам да, улутум боюнча, төрөлүшүм боюнча мен кыргызмын, билимим боюнча, тарбиям боюнча мен советтикмин деп айтам. Андан соң партиянын Ысык көл обкомунун катчысы, Кыргыз СССР министрлер советинин алдындагы басма сөздөгү мамлекеттик сырларды сактоо боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси. Бул Кудай урган кызмат. Жалпы эркиндикти, басма сөз эркиндигин, журналисттердин чыгармачылык эркиндигин муунтуп турушуда. Муну жазасың, муну жазбайсың. Эгер муну жазсаң, жазага тартыласың. Ушундай Кудай урган абдан жаман болчу да. Цензура деп койду, башка айтканда басма сөздү муунту деген кеп. Ана мына мен айтып атпайм, жанагы биздин Гостелерде комитетте 3 радиону башкарчу, 3 телевизорду башкарчу, телекөрсөтүүнү башкарчу. 4 областта 6дан киши. А өзүмдө 12 киши. Көзүбүздү май түгөн ошону мен карап отурушубуз. Ката кеткен жокпу? Мамлекеттик сырлар ачылган жокпу? Аскери сырлар ачылган жокпу? Илимий техникалык сырлар ачылган жокпу деп. Азыр менеке Кудайга шүгүр. Анан бир эле мезгилде Кыргыз Сусунун башкы редактору Кыргыз Республикасынын журналисттер кошунунун төрагасы болчу. Мен төрагасы болуп иштедим 8 жыл. Тегине да алып жүрдүм. Бир эле мезгилде Совет мамлекетинин мыйзамына жараша ар бир республиканын журналисттер кошунунун төрагалары СССР журналисттер союзунун башкармалыгынын катчысы болчу. Мына мен катчысы болдум ошол жерде. Кыргыз Республикасынын басма сөз жөнүндө деген мыйзамды мына мен түздүм. Мен кабыл алдырдым өзүбүздүн пленумда. Анча мынча оңдоп туруп эле жогорку кеңеш кабыл алып кетти. А Москвадан ошо 14 күн күнү-түнү иштеп туруп 4 пунктун мен жаздым Москвадан. Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу гезитинин башкы редактору, Республиканын журналисттер союзунун төрагасы, СССР журналисттер союзунун катчысы болот. Ар бир гезиттин, ар бир журналдын эң чечүүчү мааниге ээ боло турган уюму, же болбосо тиги уюткусу бул катчылык болуп эсептелет, секретариат деп коет. Анын башында жоопту катчы турат. Бул киши гезиттин башындагы темасынан баштап аягында баасы 5 тиындегенге чейин бүт бойдон жазып чыгат байкуш. Кол менен чийип туруп схемасын. Аны базар техника жасап атпайбы? Мына менде 7 машинасы иштеши байкуштар. Барсаң тимеле пулемет өлүшүнүп турушчу. Анан бизде эч качан реклама болчу эмес. Кулактандыруу гана деп койчу. Мисалы үчүн мына кем эсимде бар. Жанагы рекламалар турбайбы, алардын баары кулактандыруу. Балдардан ширеңкени каткыла, чыгып бараткан электрди өчүргүлө,
Gazды өчүрүү мындан башка жок. Ал эми дүкөнгө кирсем турчу авто, мото, вело, фото, спорт лото деп жазылып койчу. Bunday bir жақшы алкыш сөздөрүн айтабыз деген төмөнкү жолдоштор куттукташат. Мынакей мисалы биринчи биздин өзүбүздүн сүйүктүү bir адабиятка эң жакын кишибиз Тилектеш Ишемкулович, Советтик Кыргызстан газетинин редактору, Кыргызстан журналисттер союзунун башкармасынын төрагасы, өзү bir жагынан журналист, bir жагынан адабиятчы, bir жагынан бизге эң жакын киши. Кана bir жылуу кебиңиз болсо айта коюңуз. Рахмат Чыңгыз Төрөкулович. Бул ардактуу замандаштар. Кутмандуу карыянын тоюн биз ушу май айынан бери эле белгилеп келе жатабыз. Ошондуктан кымбаттуу жолдоштор, ардактуу Темике, сизди эң алды менен ушу Кыргызстандын журналисттеринин жалпы мүчөлөрүнүн атынан, мүчө эместеринин атынан, ошондой эле биздин Советтик Кыргызстан гезитинин аппаратында аракет кылып иштеп жаткан калемгерлериңиздин, кесиптештериңиздин атынан бүгүнкү торколуу тоюңузда чыныгы кайнаган ички сезим менен сизди кызуу куттуктап, биз тарабынан жазылган Татынакай биринчи сорт булгары менен каптатып жаздырттык. Картонго жазабай, муну кечинде окуп коебуз. Бүт болгон кептин баары ушул жерде. Жөн эле конкурс жарыялап туруп 3 жолу ремонттоп атып муну даярдадык. Андан кийинкиси мына Москвадан келген журналисттер союзунун башкармасынын мактоо грамотасын жарыялап коюп уруксат этиңиздер. Правление Союза журналистов СССР награждает Темркулова Металиева, народного поэта, известного журналиста-переводчика, за многолетнюю плодотворную работу в печати, активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся в связи с 80-летием со дня рождения и 60-летием творческой деятельности. Шулу конитен силердин алдыңарда тапшырып коюп уруксат этиңиздер, жолдоштор. Ал жерде 8,5 жыл иштедим. Бир эле мезгилде Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун төрагасы болдум. СССРдын журналисттер союзунун катчысы болдум. Союздук республикада ошондой болчу. Бул жерде 8,5 жыл иштебедим. Совет мамлекети кулап, эч кандай аскери оркестри жок эптеп жерге көмгөндө, значит, тиги сразу чорт үзүлдү да. Москвадан келбей калды. Советтик деп айтууга болбойт. Анан ойлонуп отурдум, Абсамат Мусаевич чакырып мындай деди. Тилектеш Ишемкулович, бул кезде Кыргызстан акыйкат деп коебуз деди. Аны мен айттым. Аны кээде аба деп койчумун, үй бүлөбүз менен мамилелерибиз барларына аба. Болбойт деп, тажиктердин анан эмелер Дирандын сөзү. Муну эч киши кабыл албайт дедим. Ойлонуңуз деп кетип калды. Анан келип анан балдардын баарын чогулттум дагы 46 киши иштечү. Өзүм буйрук чыгарып таштадым. Мындан ары Совет мамлекетинин кулаганына байланыштуу, советтик деп айтууга такыр жолдун жабылганына байланыштуу, бөгөт коюлганына байланыштуу Кыргыз туусу деп атап, ошол бойдон менин атым калып калды. Мына ошондон бери келатат. Анан Кыргыз туусунун сиңирген эмгеги чоң. Мен ошондо келген учурда 1986-жылы 22 январда 16 январда ошонун редактору болуп шайландым. Ошондо гезиттин жалпы саны 100, эгер жаңылбасам 156 миң экен. Или 146 миң. Ошону 183гө жеткиздим. Анан эң биринчи жолу Кыргыз Республикасында биринчи коммерциялык эмени мен ачтым. Ак калпак деген коммерциялык, рекламалык немени Кыргыз туусунун алдында ачтым. Ошондон Кудай жалгап эптеп оңоло баштадык. Бирок баягы 182ден сразу эле 170ге түштүк. Андан 156га түштүк. Андан 148ге түштүк. Ошентип анан гезит кулай баштады. Анткени борбордук каржылоо жок. 1993-96 жылдары Кыргыз Республикасынын Казакстандагы биринчи элчиси болуп барат. Жөнөдүм тияка, кабыл алды, сүйлөштү, сиз барыңыз деди. Нурсултан Абишевич менен аябай жакшы мамиледе болдум. Ишеним катын тапшырдым. Анан аябай жакшы дедим. Бирок жаңыдан республика бутуна турган машинем жок, бир калдырган ГАЗ-24 деген машинем бар. Вьетнам урушуна катышкансың. Аны мен албайм. Анан аганан кызыл номер салыш керек дедим, бир айтпай, шорду кыргыз, каратам. Ушинтип отуруп бул жер посольстводон ачпай эле койбойбу, кичине акча таппайбы дегендей тиги көз караш жаралбасын деп анан ага тиги президенттин гаражынан А251 АА деген эмени алып алдым. Ал милициялардын баары билет.
карап калып кээ бирөө чесип берип коет. Кызыл болсо карайт эле да шалдырап кетип барса уурдап алган машина деп. Ошентип ана жерде 3 жыл иштедим. Жакшы эме жогорку кеңешине барып доклад жазадым бир жолу. Жогорку партиялык мектебинде биякта редактор болуп турганда бир жолу, Ысыккөл обкомунда секретарь болуп турганда ошол жерге жогорку партиялык мектепке мени чакырышып, мени тааныгандар. 2 жолу лекция окудум. Анан бирок эми тиги Кыргыз менен Казакстан достугун чыңдап жибердим. Ана мына деген айта албайм. Көкөлөттүм дегенде. Анысы деле биз эки элбиз бири-бирибизге неме. Анан эми карабайсыңар, кечеде айтылып атат. Кыргыз айтат жакшы деп, Казак айтат жакшы деп, шы менен сысы болбосо айырма жок анча көп деп Айдыла Сарногоев айткан. Эстебес Турсуналиев болсо тиги ошо ырдаган. Кыргыз Казак бир тууган, киндиктерин бир жууган, чай кайнатып ичишет, мөлтүрүп алып, булак бир суудан. Ушу бирок такыр билбеймин, өзбектерди ким тууган деп тамаш иретинде да. Ал эми алардыкы бар эң мыкты айткан. Кейгеним менин ак калпак, шеттерин ойгон кырмыздан, менин да бетим жап-жалпак, айырмам жок Кыргыздан деп. Карачы, ошону казактарга мактап койдум. Мындай бир да кыргыздын келеси акыны жаза албайт, мени кошуп, 10 күн байласаңар да десем, дурус деп разы болгон. Күлдүрдүм да алардын баарын. 1997 жылдан тарта Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасынын башчысы, журналистика жана маалыматтык тутумдар факультетинин профессору болот. Кеңири масштабтагы таланттуу киши катары чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эгерде Тилектеш Шымкулович ушундай нерселер жасаганда биздин дүйнөгө болгон, ошо поэзияга болгон, адабиятка болгон эмебиз бир аз менимче тарыраак болуп калмак, анан агай ошого бир жаңы бир импульстарды берип, жаңылап турат. Биз дагы ошого аракет кылып түздөлүп, ушундай болсок деген жаштарыбыз ошого карап өнүгүп атат. Ушунун баарын Тилектеш Шымкулович жөн эле жасап аткан жок, албетте өзүнүн милдети деп эсептейт, элге, журтка. Ошон үчүн ал сиздер тартып аткан программага дагы менче төпкүлөт экен. Чындап эле агайдын коомдогу билим берүүдөгү, жаштарды тарбиялоодогу ролу абдан жогору деп эсептейм. Өзү аябай жөнөкөй адам. Кандай болбосун бир суроо менен баягы кайрылсаңыздар жооп берет, айтып берет, акылын айтат. Ошондой бир адам да өзүчү. Анан кийин ушунча профессор болуп, элге таанымал болуп, кыргыз элине аябай баягы эмгеги сиңген болсо дагы бизди көргөндө бир жөнөкөй, биз катары, биз курактуудай сүйлөшүп турат. Кыздар курма чайыңар барбы деп келип калат. Курма чай ал кофе черное, аны жакшы билебиз. Кандай даамдуу, кандай кумшекер салыш керек, ошондон бери билебиз. То есть Тилектеш агайдын бизге кылган иши, аябай салган салымы абдан зор деп айтсак болот да. Анан кийин биз да ишенебиз, ушу Тилектеш Шымкулов ден соолугу чын болуп, өмүрү узун болуп, биздин ушу жаныбызда, катарыбызда дагы ушунча көп нерселерди жасап жүрө беришине тилектешпиз. Тилектеш Ишенкулов жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси, жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү, билим берүү, кесиптик билим берүү маданият, кыргыз тили коомунун мыкты кызматкери, Кыргызстан-Пакистан достук коомунун президенти, 13 китеп, 265ке жакын ар кыл темадагы макалалардын автору. Анан азыр болсо бир эле мезгилде 2 чоң котормонун үстүнөн иштеп жатам. Биринчи Адырбек Алымбеков деген улуу акындын тиги Сабырдын түбү ийгилик деген 535 беттен турган романы бар экен, өзүнүн өмүр баян жазган. Ошону 1,5 жылдан бери аркаман кубалап жүрдүм. Бир да киши албай койду, ошону кыргызчадан орусчага которуп атам. Уже 331 бетин китептен котордум. Меники болсо 450ге жетти кол менен. Мен только кол менен иштейм. Тиги бияк көзүм жакшы көрбөйт, компьютер уруксат бербейт. Анан бир эле мезгилде бизден бир топ доктор науктар, сельскохозяйственных наук, исторических наук, анан философия науктан келишип, кыргыздын жылкысы деген эме жазышыптыр. Өтө татаалы. Аттын туягынан баштап эмесине чейин, жалына чейин, тиги куйругуна чейин, ээр токум, мына аттардын түрлөрү, ошонун аны которуп бүтүп бердим. Ошондой немелер менен эле жүрөбүз. Анан меники ушу дайыма өзүмдү элпек кармоого аракет кылам, тамаша кылып, күлүп жүрүүгө аракет кылам. Анан чарчаганда комузду алып чертип турганда ырдайм. Комузду мурда эле өзүм эле өзүмчө эле үйрөнгөм. Оонду салганда так өзүндөй келтирем.
жайнай бер дайым кызыл гүл, арубагай ачып түркүн өтүр. Кезге бир гана сенден сурарым, кез-кезден ай мени эстей жүр десем сурай беришет, эстей жүр дегенди. Аны өзүмдүн ырларымды ырдайм, өзүмдүн оборум менен. Күндөр өтүп айлар сызып баратат, күндө сонун күндө жарык таң атат. Антсе дагы биздин кыска өмүрдү мезгилине гай колдон жулуп талашат. Ооба туура жолуп талашат. Кийимиң дайым жаңы болбойт эскирет, күнүң дайым тийип турбайт кечкирет. Ансыз дагы өтөлчөлүү өмүрдү мезгил жатат чет-четинен кескилеп и так далее. Ал сөзгө эмес өнөргө табай. Айтымында анын тамаша көйлүгү, бийге, ырыга, спортко болгон чеберчилиги негизги жолун байытып турат. Азыр тамада болуп иштедим бир 2-3 жыл. Жалаң министрлер, академиктер только мени эметпей, дипломаттардын эмесин бияка деле бабочканы кийип, элмен белдем штанып кызыл. Ошентип анан Кайсы жылдары? 88 жылдардан 92 жылдарга чейин Совет министринин орун басарына болдум. Четтен келген немелер менен үйлөнүп атканда ошондо болдум. Тушоо кыркканда 8 абышканы чуркатып эң улусу мен 83-тө. Калгандары 59-62-ден сүйлөшүп атат. Аксакал алда кое берер, уят 5 метр деп атаган. Ичимен айтып атаңдын башы деп анан чуркап туруп анан учурган боюнча бардым. Анан элдин баары кочо уралап атат. Биринчи орун алдым. $100 бериптир, конвертке салып коюптур, аны кемпириме берсем $100 экен. Ошентип анан тиги жерден анан эме ыр боюнча да биринчи орун алдым. Ошентип эле дайым анан эме болгондо сурачумун, кайсы жерлерден бул өзбектер бар, казактар бар, татарлар бар. Бир жолу француз бар экен, андан кийин немис бар экен, монгол бар экен, араб бар экен, жапон бар экен. Ошолордун баарына ошо өздөрүнүн эмелери менен кайрылдым. Анан келгенден салут, мадам, cherche la femme, pourquoi pas деп койсом өлүп калды тиги. Очень хорошо дейт туруп алып. Анан казактардыкына оңой эте жүрүп чыктым, белеске, белес жакын эмеспи. Көңүл назарыңдың аударгын, мендей болгон кеңеске, айдап коем дың-дың. Атам барып, атам атын сугарган, анем барып суу алган, айналайын Акбулла, кайса жүрөк кубанган деп коем. Анан эместеди, унайны шөйлак бериштек, ein Verflug schon ganz draus bedeckt деп коем, алар дагы ошонсо эле эметип калат, шайтан экен, жулик экен деп. Сөз биз ачык сүйлөшпөсөк болбойт. Сөздөн сөз, сүйлөмдөн сүйлөм тандап, азап чексе да, кесибинин вазыйпасынын таккан милдетин так аткарган Тилектеш Ишемкулов жетип алган бактына, зоболосуна жараша аткара турган милдеттери бар экенин унутпай учурга дейре изденгенден чарчабайт. Ал өз мезгилинин уникалдуу ишмери, залкар устаты десек жаңылышпайбыз.